Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ғой. Жыл сайын өткізіп жүрген бағдарлар семинарларында сіздермен жолығышқанымызға қуаныштымыз. Бұғанда бұл бағдарлар семинары Лелек районынан баштап келе жатамыз. Мына біздің бағдарлар семинар караваны қазір Құда қаласа Нарын облысын толық қыдырып шығамыз. Нарын облысын бардық райондарына барып, мына үшін сабақты Лелектегідей, мына үшін Жалал-Лабаттағыдай, Чүйдегідей, үшін Нарын облысына да өтеміз. Нарын облысына келгенімізде бардық айтады, Абдулла Ташиевич, бізде өте суық болып, ошон үчүн сиздин кадр болуңарды учотторуңуз бизге өспөй, сиз көпчүлө бизге ошол малина, рижа малина, анан крыжовник, чычырканак жөнүндө сүйлөгөнүңүздү айтчакты. Биз сабагыбыз ошол Нарын облусуна ыңгайлуу туруп, ушул жерде өсүп турган жемиштерге ылайыкташтырып айтылат да. Силерге азыр мисте, бадам, же болбосо анжир, хурма жөнүндө айтышта бесполезно. Себеби бул жерде өспөгөндөн кийин андан көрөктү мына боло турган ишти айтайлы. Турам, азыр эми бул жерге мына Орозия Багбандар биримдигинин негизги сунушу бул малина, рижа малина, көбүнчө карагаттын дагы мындай отургузганда тисе деген сортто отуруш керек. Ал тутамека болуп бир берет дагы. Анан тиге түшкү октябрга өтүп кетти. Сентябрдын бир 15-синде уже барды бишип кеткен сорт тиселде жазып көрдү. Ошону отургузсаңыздар максатка ылайык болот да. Соолдун болуп бир бишип берет. Бир ай кер аласыздар, бир айда берип күтүрүп, аларга болуп, чыгарып Бишкекке жөнөтүп, сатып, казактар билет, аларга жүктөп берип, ошондой кыласыздар. Анан туугандар, малина, рижа малина, крыжовник, карагат, ушулардын баардыгын отургузганда туура отургузгула. Аны кандай кыласыздар? Мына азыр мына ортолукту көрүп атасыздарбы? Мына ортолук, мына ушундай кылып туруп, аны казасыздар. Отургуза турган жерди өлчөп аласыздар. Сол жерде болот. Малина ортого түшөт, демек мен бул жагынан 25 сантиметр, бул жагынан 25 сантиметр болуп, ошол жерде жип менен тартып алып туруп, тегиз кылып туруп, ров казасыңар. Анан не болсо, кичинекей экскаваторлор бар азыр. Кирет дагы 5 минутта казылат, бирок топурагын чачынып, коромжу кылбай, бир жерге чүйүп бериш керек. Бир жерге чүйүп берсе, анан таш болсо таштын терип алып таштап, майда таштар болсо, аларды дагы ээлеп алып таштап, жанагы жумшак грунт кыласыңар. Анан мүмкүн болушунча азыр жерди биринчи даярдап алгыла. 1 жыл кетеби, 6 ай убакыт кетеби, 3 ай кетеби, жерди туура даярдап алгыла да. Жанагыны ров кылдыңар, 50 сантиметр бул жагы. Анан тереңдиги 60 сантиметр. Тереңдиги 60 сантиметр. Жазылган. Мына ров жасалган. 50 на глубина 60. Жасадыңар, тегиз ров болду. Жана топурак жок эле дегенде 10 күн жатыш керек да сыртта. Атак 6 ай, 5 ай, 3 ай, 4 ай, 7-8, 1 жыл жатса да жакшы да. Жана топурак бушак, күнгө бушак, ичиндеги грибковыйлар болсо бардыгы учуп чыгып кетет. Баягы тазаланат. Анан жанагы ровно топурак канча болсо ошончо эгемиз. Аралаштырып, баягы. Аралаштырып. Анан баягы эң түйүнө 20-30 сантиметр болсо кара койдун жүнүн саласыңар. Азыр төшөктөй салып жууп. Жанагынын үстүнө жанагы эмени биогумус менен аралаштырган топуракты толтурасыңар. Толтуруп туруп, баягы бир аз үйүп толтуруңар. Мына үйүлүп турсун да, анан малинаны ошого отургузасың. Жана жылдар өтүп, сугарылып эреткенден кийин жанагы жүн эригенден кийин жанагы отурат, топурак отуруп туруп, как раз өзүнө келип калат да. 5 жылда. 5 жыл жанагы биогумус азык болот. Жана малина, ежа малина, крыжовник, карагатка 5 жыл азык болот. 5 жылдан кийин анан түйүндөгү жүн баягы чирип туруп анан ошол азык болуп баштайт да.
Ошондо силер 10 жылга бир кутуласыңар да азыктан. Аябай результат сонун болот. Анан бизгилер көбүнчө эле ушул элүүгө 1,5 кылып отургузуп атат. Бул туура эмес, кысылып калат. Көчөт перерасход кылып жөндөп. 10 миң көчөт кетип калат да. Эң жакшысы бул 1:2 да. Эң жакшы система бул 1:2. Тергенде дагы ыйнанбайсың. Дагы жакшы жери жанагы түшүмдөрү чоң болот. Анан астында эмне болуп атат? Кандай бир орлар же бирдеме болсо сразу көзгө көрүнөт. Анан токойдой кылып алсак көрүнбөйт, билинбейт. Түшүмдө көрүнөт, анан уже асты өлүп бүткөндөн кийин көрүп каласың. Ошон үчүн 1:2 эң максатка ылайык болот да. Түшүмдөр чоң болот, дарылоо жеңил, астында доступ болот, биогумусун алмаштырып салганда да жеңил болот, анан бутаганда да жеңил болот. Арасында басып жүрөт. Ошон үчүн каракатты, малинаны, эжамалинды, чычырканакты бардыгын ошол 1:2 отургузган жакшы. 50 сантиметр, 2 метр. 50 сантиметр болбой калат экен, кысылып калат экен. Өтө кысылып калат экен, түшүм майдаланат экен. Анан белки малина, каракат бардыгынын свойствосы бар, булар эмне чайлайт да түбүнө. Тиги чайлаганда жарым метр, бул жагы чайлаганда жиш болуп, живой сгорат болот да. Ошон үчүн 1:2 эң жакшы. Азыр силер 10 миң көчөттөн 5 миң көчөт эконом кылып атасыздар да. 5 миң көчөт. Ал 5 миң көчөттүн түшүгүн 5 миң көчөт жакшы жайганы болсо ошол берет. Азырында жакшы берип турсаңыздар, эң сонун результат ала бересиздер. Анан мына бул жака азыр баягы айтып кеттим, тиже. Эрте пыша турган, малина дагы эрте пыша турган болуш керек. Крыжовник дагы эрте пыша турган болуш керек. Облепиханы именно алтайскийни отургузушуңар керек. Алтайский жакшы болот бул жакта. Анан крыжовник отургузганда F10 деген бар. Жанагы, то есть F10 бияка болбой калат, кечип болуп калат да F10. Ошону отургузуп багыла деп айтайын деп атам. Раннийси бар крыжовникте. Черный капитанды раннийси бар. Эрте пыша турган ачык. Мындай бираз цвети кызылыраак болот, бирок ушул жерде толук түшүмүн берип бүт алат да. Мына ошондой крыжовник болот. Эми малина боюнча айтып кете турган болсок, азыр ушул мапема дагы жакшы болуп атат. Мапема суук жакта, ошону отургузгула мапемада. Анан кийин дагы бул жака баягы полька, палананы көп сунуштап атышат. Эгерде көп чоң плантация жасап турганда жаңы сортто отургузат. Жаңы сорт. Себебинде полька менен палананын келгенине уже 35 жыл болуп кетти да. Беларустар азыр өздөрүнүн огороддорун тазалап, Краснодарский крайда тазалап атат экен, Беларустар дагы огородун тазалап, кону алып чыгып, алар ошол Маравилага өтүп атыптыр, Маргарита, Пшехига, ошолор бар. Бизге ошол эски көчөттөрдү жөнөтүп атышты. Ошого биз дагы эртеге немеге чыгабыз десек, экспорттный потенциал бизде дагы болуш керек болсо, жаңы сортторго өтүшүбүз керек. Жаңы сорттор болсо, азыр ошол Маргарита, Маравила, Маргарита, Мапема, Пшехиба, бул жаңы сортторго силер дагы ошол жаңыларын отургузуңар. Жаңыларын отургузбасаңыздар, эскини мына азыр көбү полка палана отургузуп атат, бул уже айдан ачык көрүнүп калды, алардын баасы өтө төмөн болуп калат. Эртеге уже сата албай. Тетиге полька менен палананын жаман жери ошол шоковый заморозка кылганда, жанагынын түшүмү карагып кетет экен да. Шоковый заморозкада карагып кетет экен. Белки Маргарита, Маравилла, Пшехибалар, Мапемалар улар өзүнүн түшүн жоготпойт экен. Ошол кызыл бойдон турат экен. Анан транспортировкасы аябай жакшы экен. Жана жаңы сортторду езилбейт экен да. Азыр мурда эски сортторду биз дагы азыр базарда көп көрөбүз. Анан кийин балдар бакмагандар менен дагы көп сүйлөшкөндө мына Кадам жайдан кызыл тыяга келгиче уже жанагы эмне былжырап уже варенье болуп калат экен. Эме да бизге ушу баган айтып отурбай эле бизге кайсы ушу кочкор өлөлүнө кайсы сорттогу малина бышат. Ушул гана жөнүндө маалымат берсеңиз өтө жакшы болот. Мапема бышат.
Майлин алып келіп деп атасыз ба? Чехиба да пишат, мапема Эми алатта мындай болуп калат. Бизде жакшы өсүп атат эле. Байлап келип эле дышпай калаттан ошойдон калпат да. Жазында кайра түйүнөн чыгып атат да байке. Үстөлүп калат. Башында мен сөзүмү баягындай дагы бир кайталап кетейин. Силерге эрте быша тургандар. Анан эмне деп айтасыз? Силер кеч быша тургандарды отуруп аласыздар, ошодон ушундай жаман результат. Беребиз да. Анан эмне да карагатты кандай кылып туташ керек? Карагатты өзү туугандар. Карагаттын дагы бутагы эме болот да баандай. 2 жыл же 3 сезон бергенден кийин жанагы уже бутак өзү катый баштайт. Кадимкидей эле баягындай баандай ийилбейт, прямой болуп калганда ошондо эмне ал эмне жировик болуп баштайт да. Өзгөрүү болот. Шахта болуп чувствует этот багбан, ошону да алып коюш керек. А бизкилер болсо баягындай жарымынан оруп салып атат го, ол туура эмес. Келерки жылкы түшүмдү да оруп салып атабыз да. Выборочно. Эме кылат да, өткөндө да ошо бирөөлөрдөн сурап отурса, эме деп атканда, 1 жылдык чыккандардын башын кийчаш керек деп айтып аткан да. 1 жылдык ооба. Жаңы чыккандардын. Жаңы чыкканда башын перевод кылып кое турган болсоң, ошондо түшүмгө кетет да. А бирок эскирген шахтада таанып алыш керек да. Уже 2 жолу бергенден кийин ал эскирет, ошондо жировиктей болуп туруп, өзү выпрямляция этип катуу болуп калат. Ошону алып коюш керек. Ошондон анан берки бутактары жакшы түшүм бере берет. Ал жанагы тура берсе, энергияны алып эле түшүм бербей тура берет да. Ошону тааныш керек. Ону баягындай бак кылган адам өзүнүн секаторун алып алып, как хирургка окшоп иштейт да. Ошо бактын ичинде. Анан эме ежевика деп койсуң, бүлүткөн да бизге. Ежемалина. Ошону кандай сортун тиксек болот? Ежемалинанын азыр мына суукка боло турган сорттору бар. Мына ошолорду отургузуш керек. Мына Лохнес, Лохтей булар дагы эскирди. Азыр небеса все могут все. Анан Натчес дагы анан бир 3-4 сортту келген. Суукка чыдамдуу. Мына ошолорду отургузуш керек. Жаңы сорттор басын жасаш керек. Анан алардын түшүмү да чоң болот экен, анан транспорттабыз. Сиздерден алсак болот да? Бизден эмес, булардын бардыгын мына түптө Аскар Сулайманов деген бир байкебиз бар. Ошодон аласыздар. Ал Польшанын өзүнөн алып келет. Ошол кишиден группага таштап коемун. Ким ошол кочкор багбандары деген группада жок болсо кириңиздер, кочкор багбандарына. Мына ошол жерде колдон келишинче силерге консультация берип, ошол жерге көп суроо бергиле. Биздин консультанттар ошол жерде отурат, силерге жообун берип турат. Одан сырткары деле багбанчылык боюнча кандай жаңылыктар болсо, ошол WhatsApp группабызда келип жатат. Берер биле суроону. Көчөттөрдү алып келип атасыздар да? Көчөттөрдү тетиги Аскар Сулайманов деген аке алып келип атат. Карагаты 150 сом, малинасы 120 сом. Анда телефон группага жазып коесуз. Меники эме да бир 50-60 карагатым бар да, ссылканы көп байлап айтат да, эмнеден байлап. Эми биз башында эле ушул отургузганда катачылык кетиребиз да. Тамак кысылып калат, азык толук ала албайт, сууга тойбойт. Ошон үчүн ушундай проблемалар болот. Суу бериш керекпи карагатта? Сууну карагат, мисалы үчүн сууну карагаттагы, дарактагы бизден сурап ичпейт да. Мына капельный система коюп туруп, андан кийин влагомер коюш керек. Влагомер сиздин телефонуңузга уведомление жөнөтөт. Влажность түшүп кетти, сугарды. Бул жерде дагы суу качат. Бул жерде дагы. Бардык эле жерде суу качат. Себеби дегенде испарение болот. Күн аябай ысыйт да. Ошол кезде мына немелер окумуштуулар Кыргызстанда дарактар эң көп суу ичкени 30% эле ичет экен. Эң сууну аз ичкен бул Баткен тарапта экен. Эң ошо Баткен тарапта 12% ичет экен сууну. Биз суу менен өзүбүздүн дарактарды толук камсыз кылбайт экенбиз да. Жөн эле жанынан эле агып өтүп кетет экен, а именно ичпейт экен. А капельный болсо буну тойдура сугарат да. Тойдура сугарганда ошондо жакшы түшүм берет. Сиз капельканы эле коюп туруп эле, анан азыгын бергенди үйрөнүңүз. Азыгы эң жакшы азыктардан эле зависит этет. Азыр бизде почва өтө слабый да. Мына Кыргызстанда баягындай почва, бизде микроэлементтер көп, а бирок именно гумус жок болуп атат да бизде. Бар жокту өстүрүп, бар жокту жетиштирип бере турган гумус аз болуп атат.
Ошон үчүн гумусун бериш керек. Мына азыр ар бир карагаттын түбүнө жок эле дегенде 1 килограмм биогумусту 3-4 килограмм топуракка аралаштырып туруп ошону берип коюшубуз керек. Анан ошондо жакшы түшүм алабыз. Менде bir сунуш бар да. Мен өйдө зонадан Комсомол деген айылдамын да. Ошол жерге эксперимент кылып бактардан бери 50 сотка кетпейди. Дагы берсеңиз көчөттөрдү берсеңер, реклама өйдө зонада бышты десеңер, аябай мейлі көмек берет. Эми бул жерде сот испытательный участок кылып, ушундай иштерди аткарган Болот Асанбеков деген акебиз бар. Болот акени таанысыздар да? Тиги чолпон айылдын этегине ошол жерге сливаны алып келип тикти, бар жокту жасап атат. Ошо андай баппак. Мына өзүбүздүн кызыгыбыз жок да. Анда бизде деген баягындай Борбор Азия Бахмандар биримдигини баштан аяк өзүн каржылайт. Бир мамлекеттен сокул тыйын ала элекпиз. Жардам айнан залым зорго берет бизге. Кызганып атат. Мына ушул азыр мына ушул немеде мисалы үчүн менде машина бузулуп калып, мына 10 күндөн бери жөө жүрөм. 10 күндөн бери азыр мисалы үчүн Бишкектен Тоңго такси менен келдим. Тоңдон такси менен анан Жетөгүзгө бардым. Жетөгүздөн такси менен Караколго бардым. Мына сумкаларым мына. Мына сумкаларым мына. Ушинтип көтөрүнүп алып, дават кылып жүрөм да. Элим өссүн, элиме бир нерсени жеткирейин деп. Анан бизге азыр сизге биз азыр көчөт бере албайбыз. Жок, биз мындай льготный системаны сатып алабыз. Биз деген баягы көчөт саткандар менен деле мындай эле ассалам алейкум ассалам эле только адресин не бере алабыз. Онун көчөтү сапаттуу, сапатсыз көчөт болсо, аны рекламировать этпейбиз. Мына Аскар Сулайманов акебиз менен бир 2 жолу эле көрүшүп 3-4 жолу салам алейкум ассалам көчөтүн текшерип көрдүк, аябай сапаттуу экен, Польшадан алып келет экен, сертификаттары бар экен, внесону О вирусный безопасности деген сертификатты оңойчулук менен бербейт. Ошол сертификат менен алып келип сатып аткан кишини кийин гана реклама кылабыз. Мына Кыргызстан боюнча көчөттү ошол Аскар акеден алыш керек. Эң сапаттуу, анан кийин ошол сорт жыгат дагы, анан кийин өзү кайсы немеге барганда климатка айткан болсо, ошол климатта иштеп берет. Ошон үчүн Аскар акеден алгыла деп айтабыз да. Аскар акенин номерин беребиз. Жок, өзү түптө турат. Группада бар да? Группада Кочор багбандарында жок, ал эме Багдабадты колдоо деген группада бар. Мен анын номерин силерге берип коем. Сону жазыңдар. Ал кишиде нижний зонага боло тургандары бар. Алма өрүк бул Бишкекте. Бул киши только бадалды ташыйт. Малина, жамалина, крыжовник, анан голубика, черника, заказ бергендердин баардыгын алып келип берет. Кеч болуп калды заказ берди. Жок, кеч болду, 15 апрелде келет. 15 апрелде келет. Азыр нормально. 15 апрелде биринчи машинасы 15 апрелде келет. Анда заказ беребиз. Заказ берип койсоңуздар, телефон таштап коем. Тынбай эле таштап атпайбызбы группага? Аскар Сулайманов, Түптөн деп. Биз ошол группада жок. Ошол группага общий кирип алып туруп эле бериш керек экен. Ошол общий группага кирип эле айтсаңыздар, биринчи бирок жерди даярдап алдым. Биздикилер ушу көчөттү алып келип алып туруп анан кийин жер казганыбыз жаман. Биринчи жерди зыңгыратып даяр кылып койгула. Мына азыр 15 апрелге чейин 15 күн бар. Мына 15 күнүн ичинде мен айткандай кылып казып, астына жүн төшөп, биогумусты аралаштырып, топуракты үйүп коюп койгула. Эртең келиши менен эле отургузуп суу берип коюп. Кара жүн, ак жүн, сары жүн, кааласаңыз уюңузду деле кыркып сана берсеңиз болот. Эч бир жүн болуш керек да. Белок да, чистый белок. Боло берет. Жүн ошо нундулукту кармай бергенге. Нундулукту кармайт, анан кийин бул жер семирткич болот. Чистый белок да бул. 3-4 жылда уже даяр болуп калат. Белки биогумусту жеп бүткөндөн кийин анын түбүнө түшүп калат. Ошол уже иштетип баштайт. Ана мышыга мындай суроо. Мисалы үчүн клубника тикпетпейт. Ошо канча түшүнөт? 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Эми клубниканын өмүрү эмеси боюнча, статистика боюнча уже 7 жыл өмүрү бар экен. Клубника 7 жыл иштейт. Клубника отургузган жылы түшүн берип баштайт. Аздан берет, анан
Көбөйгөнү уже 3-чү жылы. Ооба, 2-чи жылда канча эмес, 3-чү жылы уже нормальный берип баштайт да. Малина. Клубник. Экөө теңелеби? Экөө теңеле ошондой. Малина не болот? Малида 13 жыл жашайт. Көбүрөөк жашайт. Карагат көп жашайт. Карагат 25 жыл жашайт, жакшы бутак карай берсең. Мен бажам бар мына Липинде. Карагатына почти 50 жыл болду. Ошо карагат менде бар мындайда, ошо силер айткандай тиги жаңы көчөттү сарыш болот. Огромный свет болот, мощный болот. Ошолорду гана алып баш керек экен да. Ооба. Тилерге жол бериш. Ооба, тилгилерге жол бериш үчүн бул азыкты талашып, эмип жата берет да сокты. Ошону алып коюш керек жазда. Түшүм берип атканда тийбейт. Түшүм берип атканга тийбейсиз. Уже тетиги уже түшүмү азайып калат. Терип атканда билесиз. Терип атканда эле уже бутагынан тааныйсыз. Былтыр мына 30ду алды эле, быйыл 10 болуп калды. Ошо канча сантиметр кесебиз бутактын башынан? Бутактын башынан кеспейсиз, ошо түбүнөн эле алып коесуз бутак. Жок, жанагы эме. Жаш бутак. Жаш бутак поворот бергенде учун эле аласыз. Бир күкүрт эле. Нерден эле поворот берип коесуз. Мына бүчүр мындай боло турган болсо, бул жакка карап турган болсо, ошо бүчүрдүн үстүнөн. Ошо направлениясы барбы? Ооба, направлениясын эми косой эле кесип коет да. Косойга түздүк. Мына бутак биягына кетип аткан болсо, ошонун үстүнөн косой берип коесуз. И дальше ошондо бул жагынан немесин бар. Немесин мөмөнү бул жакка берип атат да. Бүчүрдү полный алып салмаш керек экен да. Бүчүрдү полный алып салбайсыз. Учунда булар бүчүр көп болот да. Ошонун учун да косой кесип коесуз. Бүчүргө жеткизбей? Бүчүрдүн үстүнө. Ошо бүчүргө жеткизбей. Ооба. Оштук болуп, сиз нарындап болуп, экөөбүз үстүнөн астынан болуп атабыз да. Так экөөбүздүн немебиз бирдей эле. Туура эле бас бирдей, багыт бирдей эле. Дагы суроо мындай да. Капельный лентасын алып көрдүм да. Бул ушу капельный телефон турайын деп турам. Сааты бар экен да. Бирөө көбүрөөк берет, бирөө азыраак берет. Бизге көбүрөөк бергени жакшы, азыраак берет. Бизге эми смотря кандай. Эгерде биогумустун үстүнө таштай турган болсоңуз көбүрөөк жакшы. Анан клубникага азыраак эле жакшы. Капельный эмени дагы баягы биогумус жасаганда азыр биогумусту кыкты алып келип эле мындай жаясыз да. Мына нарын тарапта где-то бир 70 сантиметр кылса болот да. Ширинасын 2 метр кылып узун кылып таштагандан кийин жанагы катуу эмеден магистраль жасап туруп мындай эки жагын пробка коюп туруп анан мына бул жагына 6 же 5 шланга таштап туруп тиягына чейин. Анан тиягынагы немесин мындай бириктирип коесуз дагы баягы кайра башкан суу айланып келе турган. Жасагандан кийин капельный. Анага көп интенсивно капать ете турган лента жакшы. А клубникага аз капать эткени жакшы. Клубника аз жакшы. Малинага көп. Малинага деле аз жакшы. Көбү кереги жок. Анан ушуга вопросун жооп зарады. Бизде обратка жок болот. Алып кыла албайт. Анан жөнөмө биринде багытка коюп эле определенный саат кылаган койсо. Определенный саатка кармап туруп, анан учун жаап коесуз. Эме болгондон кийин анан баягы чтобы суунун эмеси капать эткенде секундомер менен караш керек. Өзүнүн немеси бар. Шланга канча минутта канча капать этиш керек. Мисалы 30 секунд карап турганда 10 тамчы түшсө болду. Сууну ошого настрой кылып коюш керек да. Бул жагы магистралдан кирген суу краниктен эмес, бул жактан именно трубаны ошондой коюш керек. Чоң труба коюп койсоңуз, ал жерде уже сийип калат да. Президент капать этпей уже чачып калат да. Эми жана патака бөлгөнгө жараша коесуз. Ооба, бөлгөнгө жараша. Илүү коесуз. Ошо сантехник жакшы. Анан эң жакшы ошолор коюп берилет да. Эсептеп туруп эле коюп берилет. Бир сантехникке 500 суу берсеңиз настрой кылып берет. Болбой турган болсо, аны эгерде сууну көп кое турган болсоңуз, тети клубникаңыздын клубини чирип калат. Аны билген специалисттер бештирип турат. Биякта качканда жок да. Кочкордо Карабалдасына коесуз го эми. Мына Краснодарский крайга астамсайт да. Аз көптөр. Ооба, Краснодарский крайга азыр 17 баягындай квота место бар. Ким эгерде баламы Краснодарский крайда бекер окутам десе, стипендия да берет экен.
жатақанасы 1000 сом екен, тамақ ашы өзінен ким оқимын десе, Бақман бойынша. именно бақман бойынша. Пладоварсыны неме екен, факультет екен. Өзі ректоры келіп келді, немесі баяғы. Ошо факультеттің жетекшісі өзі келіп, Сергей Семеновичменен 3 күн жүрдік. Жашқы болып жатыр. Бұл өйлі. Біз бұл басалса әле болдық, оқыса әле болдық. Қарған баламдар өзі бақылайды. Бұл өйлі. Бізге алма мені Груша бойынша бағып келдіңіз шығарынша. Деме, алма... Өрімші. Деме, алма... Мына, демені... Тұра ма? Қоя, кино. Бізде груша içine майдарақ болып қалып да, бат чиріп кетті. Бұташ керек та, бұташ керек. Мына редчип деген алма деңіз деңгейі 1400 метрден жоғары жаққа тоң аз түшкен жерлерге болады редчип. Біздің районға тұра келді. Анан кейін Біз ярым етіп жүр. Golden Delicious бұл дағы бұтым біле ошандай 1400 метр жоғары жаққа Golden Delicious бұларды көргеннен кейін түйге көшіп кетіп қалмасаңа да болды. Гренис метр бұл дағы 1400 метр. Болды қалдарыз бар. Бізге бұл жерде мына ылди чөрпай, мына ауа майтырпай 1,5 метр тоң түшкен жерге поликардик болбойды да. Мына ушылардың высокорослыйларына келдер. Высокорослый. Поликардиктер бізге болмай байды. Болбойды, 1,5 метр суық түшсе. Мен өзі өтат қой, майдағы. Қайырды өзі өтат сен? Арсыға. Біз жаққа тоңғанда Ол қарған жерде ұқты өтер болды. Қол кәрді болса бұл өт. Алып келген бар мен. күн жақты, Бұна жерамине. Бұл да зимний алма. Бұна ол. Жерами, зимний алма. Беш соқты. Жалаң поликардиктер бұл. Мына скарлет супер. Бұл дағы деңіз деңгейінен 1400 метр жоғары жақта. Өте қатты болды. Чиріп тұрайық. Жерат немеге. Скарлет супер. Мына скарлет супер. Бұл дағы зимний алма. Күшіме үйле тұрған қанша емес. Құрма? Болмаса. Бұл московский. Москвичтер жақсы көреді. Анан неме бойынша холодильникке жатыш бойынша чемпион августқа чейін жата береді. Ешнер соғылды. Скарлет супер деген алма. Көтар. Скарлет. Галабал бұл емен оштың алмасы. Галабал деген алма ошта жақсы болады. Дальше. Ginger Gold. Бұл да оштың алмасы. Бұлар немеде лейлікте уже июндың етегі бұшақ бұналар. Лейлік районда ерте бұшақ алмалар. Кейінгісі. Қоçқар районда бұшқан айтыңыз. Бұл Гилес. Бұлар Гилес. Регина Кордия. Алча. Бұлар Регина Кордия суық жерлер жақсы көреді. Опен Гилес деген үшін. Демен мұна мөлді жері болса, мұна ұшы аққа отырғызса қыздар жақсы болады. Чүйді дағы жақсы болады. Бізге бұл үшіп қалды. Қоçқарға үшіп қалды. Болмайды. Neki zavda kaçırdı. Мен ашын сұрайын отқанымда мен үшін байлап айтып істеді. Алча бар да. Düşüp кетеді. Анан байлайды да, гүл ачылы демететтен ана кішіне байлап Жазалы. жоқ болып қатты, үшіп көреді бізде. Шаңдаштыш керек. Ошол Нарын областы Шаңдаштыш керек. полный эле ушу бадалдуу эле эзелгиле. Бүттіп айтып Карагаттын дагы баягындай кышты аябай сүйгөн Жанында да кичинелердин сорттору зима. Именно польский кышты аябай жакшы көргөн сорттор бар. Ошолорду эле отургуза бергиле. Бул гиластык, да? Жок, гиластык болбойт бери. Карагат, только карагат, чечиркана, крыжовник, малина, ежемалина, зимний сорттор бар. Эме, то есть суукту жакшы көргөн. Ошолорду эле отургузуш керек. Адресин берсеңиз ошондон алып. Адресин беребиз. Гиластыктын жаскандар деле толуп кеткен, биз жака болуп кеткен.
Söğütle tартып aldı. Canım çiğ жаққа тұрса. Ой, чүйгө. Regina, Kordia, чүйгө, таласка, Исик көлгө жакшы болот. 2 саат. Чиğ көчкө. Чүйгө көчкө деле бар. Балыкчыда да жакшы элесиз. Битхар, Балықшыда сонымсып. Скина. Өрүк. Өткөзөр өрүк. Өрік, қандай өрік біз жаққа өткендер айтпайсыз ба? Нерқа бушат па? Бушат, бирок мына полукарликтер буздап. Шабдалычы, шабдалмыша бизге. Шапталда буздап калат. Силерге только высокорослый алып келип беришим керек да. Сильнорослый, ошолор гана болот. А так сильнорослыйды отургузасың. Анан бышыргандан кийин силердикинде баягындай витаминдери туура келбейт, анан майда болуп калат да. Алмурут да майда болуп калат, алма башкасы да майда болуп калат, анан товарный вид жок. Только внутренний потреблениеге өзүбүзгө жегени болот. А так алып чыгып сатканда проблема. Грушада ошондой эле. Грушада бардык эле ошондой. Алма менен неме Бул жакта ушул баягындай 90 күндө полный гүлдөп, неме, бүрдөп, гүлдөп, анан кийин түшүм берип, бүтө турган 90 күндүк бадалдууларда отурмуш керек. Ошон үчүн тынымсыз эле айтып атам го. Тутамеке отурмуш керек. Бир түшүм берет, ошон бир терип аласың болду. Малинадагы, изомалина, крыжоный бардыгы тутамеке. Ремонтатный буяка жарабайт. Ремонтатный дегенин бул ошол июндан баштап октябрга чейин бере берет да. Алар буяка жарабайт. Уже сентябрдан 10-нан наракка өтпөш керек. Болду, терип алышыңар керек. Ошол убакытта пыша тургандары мына Аскар Сулайманов деген агамда ошондой сорттор бар, жалаң. Мисалы үчүн Кисен деген карагат бар. Бар жерде турбайбы? Закаштын. Бизге өсө турган көчөттөрдүн Закаштын алсак кичине. Алманын бардыгы өсөт, высокорослый өсөт. Мына тетиги эмеден барып эле, көлдөн барып эле, жетөгүздүн бардык көчөттөрүн алып келип отурсаңыздар боло берет. А бирок материалдык жактан карап көргөндө экономикалык жактан силерге карагат выгодный да. Карагаттын баасы 150 сом, алманын баасы 30 сом. Эгерде силер алма жеңер келип ушундай шилекеңер алып алса, Кудай кааласа ноокаттын алмасын жедиребиз канча болсо. А силер бизге карагат бергиле. Канча болсо карагат бизге потребление. Мына немеде Ташкентте койлук анан кийин Алай деген 2 чоң базар бар. Дордойдон 3 келип керек. Мына ошол жерде мына ыссы көлдүн карагаттын вареньясы 1 литровый банкасы 1000 сом. Чычырканаттын 1,5 литрдеги эмеси, идиштегиси ошонусу 1000 сом. Чычырканат. Вареньясы. Ну биз азыр ушул жалаң эле бадалдуу кылып эле нарынды полностью куртундай агыртты курчап туруп эле ошону жасай бериш керек. Только бадалдууну отургуза бериш керек. Актала алып барышы каерде болсо да. Мына мал көп экен, кырк көп экен турат. Кыркты алып келип деп бири-бириңерге керекпи деп туруп, анан кыркты алып барып туруп эле талаага себер эткенсиң. Кыркты алып барып талаага сепкенде жанагы кырк 2 жылдан кийин баягы ирип-чирип, анан формага келип, анан азык болгуча анан ото чөптөр жеп коюп атат. Ону алып барып только жол менен кетирип, май кетиргениңерди эле ошол. Ал 40-ты бизге бир жыл сеп койсок, жылда үстүнө кете берет. Жылда үстүнө кете берет, ооба. Жаңырып келе берет. Жаңырып, анан ото чөптөрдү кормить этип атасыздар да, жаңыртып алып барып берип атасыздар. Ошол эмени түтөткөндөн да пайда жок. Түтөткөндө 50 килограмм түтөткөн 40-тын күчүн 2 килограмм биогумус берип атпайбы. Жөн эле ушул мына жерде Кочкордо неме Руслан деген врачка бар, ошол менен алып багып атат да. Русландан барып туруп эле 1 коробка сөлжан салып койдум, ошо 10 тонна кыгын бар. Bir жылда даяр кылып коюп. Анан иштете бергиле 6 тонна биогумус менен 1 гектар жерди ойнап күлүп иштетесиздер. Не кыласың, алып барып буара болуп, телешке төктүр, чаач анан трактор менен айда, анан ото чөп чыгарып алып, анан дагы аны дагы Азыр куанайты саш деген, курга барот да. Жөн эле азыр бир балаңызга эле айтайын давай, 40 үй балам деп эле, немесе высотасы 70 сантиметр, эмеси болсо длинасы кете берсин, хоть 10 метр, хоть 5 метр. А высотасы 70, ширинасы 2 кылып эле, анан үстүнө малдан ашкан силерде кашек деп коебу, же шакалдей. Кашекти жаап туруп эле, саманды жаап 10 сантиметр, 20 сантиметр. Анан баягы мен айткан эмени жүргүзүп коебу. Сууну.
Oldu mu? Külçat etip koysalar bir haftada уже жуылып тазаланıptı. Bir haftadan keyin Sölcan'da alып kelip tururlar, kartoşka ekкен deydi. Kazıp tururlar hemen. O şekilde odar taşlap üstüne jabıp koysalar. Sen boldu işleyiverin. Lan siz toyda жүрөбүз, kafede жүрөбүz. Zaten 70 saat ödedi. Sölcan özü işleyiverin. Adam büyük olsa büyük başlaydı. Büyük başlaydı. Büyügongo deniz büyügondu cebet ha. Büyügondu jebey koyat da. Büyügondan keyin бул ал неме зала болуп калып атпайбы? Жөнүндө күл. Аны жей алат да. А буга деген ошол суу эритип туруп, жанагыны ачытып берип туруш керек. А бул ошол ачындыны сорот да. Соруп анан өзүнөн чыгарат. 1 килограмм Sölcan günüge 1 kilogram kıhtı переработка kılıp 600 gram biyogumuz çıkarır. Eğer de sizde 100 kilogram Sölcanınız bola turmaksa günüge 60 kilogramdan biyogumuz çıkarır sizge. Bizde emin olup var ki. Onu alıp koy vergende жерге girer açıp koyuyoruz. Жерге кире качкан Kaç gün ötkende жерге кире качканын себеби бул суу издеп, нымдык издеп жөнөйт. Биз аны да чыгартып сугарбайбыз да. Ошон үчүн үстүнө капелька бой деп безилдеп атабыз да. Капелька болсо аялың деле ачып кое берет, сен деле ачып кое бересиң. Анан күндүгү аны дыңгыратып сугарган уже жатап кетет да. Onun үчүн совсем эле баягындай огородник болуш керек да. Күндүгү сугарыш үчүн. А так капелька кылып койсоң болду, бир ачып койсоң болду. А капелька ол bir жазап койсоң ал эч жака кетпейт. Аны деген акырын көтөрүп, беркини элеп алып таштап, дагы кыктан коюп туруп, дагы Sölcanын салып, дагы үстүнө кийгизип коёсуң. Болду иштей берет. Bir жасап коесуң. Жалды ямага жасап алсак бизде болбойт, тоңкулат. Өзү ямага жасаганда, мисалы үчүн бир 50 сантиметрле казыш керек да яма. Көп болсо жетет ошо. А үстүнө мисалы үчүн зимний бурт деп туруп, үстүнө 2 метр кылып үйөсүң. Кышкысын. Ширина 5 метр, высота 2 метра, длина 10 метров. Жасап койсоңор, үстүнө көп самандан үйүп койсоңуздар болду, ичинде жата берет иштеп. А жаз келгенде эле ошону менен күн ысыганда эле мына ушундай маалда эле ошону бөлүп туруп бурт кылып койсоңор дагы иштей берет до конца. А зимага дагы даярдап коесуңар. Birisi okup çıkış gerek bunu dele. Öyle kıyın da o. Biz үчүн вообще кыйынчылык жаралбайт да. Кырктап келип эле жайдырабыз балдарга. Балдар жаят. Самандан неме алып туруп үстүнө капелькабызды казып таштап коебуз. Болду иштей берет. Ben ama Бул дагы. Ağaçlarla varlar. Yine ben biyogumuz değerli. dönele açıkla cergile jatat belki. Ama o şok bir saman, oto çöplerinin kaldıkları bile cevap koyalım. Anam devizleri tom kaldır. Muz kaptap kaldır. O şok muz kaptap kalganın içindekilerini arancan olup kıvırap söylüyorlar vardır. Elbette. Muz tom söyler. Anan aracılığı yapacağına da girip gidedik. Böylece canım bağat eken. Anan cana cerge girip git degenge men çöpte işine var. Matkelde nımdılık çok bozup kalsın. Suvargan emes başkan. O şu bizde oşonda olmasa. Bu hiç kaçan cerge, nımdılık olsa hiç kaçan cerge girmeydi ki. Kaçmaydı ki, kaçmaydı. Kaçpayt, жакшыларды жүрө берет, иштей берет. Салафан менен жаптык да. Салафан менен вообще жаппаш керек. Салафан менен вообще жаппаш керек. Салафан менен жапканда аба издеп кириптир да ал. Салафан вообще жок. Салафандан качабы. Saman kırıp, ana üstüne saman düştü, salapan yağından gayrıdan samandan zorluklar yaşayacak. Özü Salafandын кереги деле жок. Мисалы үчүн бизде деле аябай суук болот, 30 градуска чейин суук болот. Биз тодобуз да. 30 gradus yok da. Ошол 30 градус суукта дагы баягыны келип туруп, бир 20 сантиметр бассаң эле Sölcan чакты да. Жүргөн болот, кыймылда. Деген кайда жагат. Эчтеси болбойт. Коркуштун кереги жок. Бага Olayla baksa oladı. вообще коркпоо болот. Мына кышка чоң бурт жасайсыңар, жазындасы болсо мына 70 сантиметрлик бурт болду. Ошол 70 сантиметрлик буртка чоң буртту улап койсоңуздар, акырын бул жактан өздөрүнүн времясы менен жеп барып туруп тиге өздөрү кирип кетет. Кышка ошону менен чыгат, ар жагына дагы бурт кылып койсоңар, тигини жеп бүтүп өздөрү аркка өтүп кетет. Та бул жагы даяр болгонун ээлеп туруп уже бакка сала бересиздер, бедеге, арпа, жүгөрү бар жок иштете бересиздер. Сөзсүз түрдө ким мал кылам десе, биогумус бакканды үйрөнүш керек. Биогумусту жасаш керек. Биогумус бул 21-чи кылымдын жер семирткичи. Азыр дүйнө жүзү органика башка өтүп атат. Мына мисалы үчүн
Италияда же Германияда бетте эки магазин турат. Бул жакта апельсин 5 евро, бул жактагы апельсин 90 цент. Десе бул химика, а бул болсо органика. Акчасы барлар органиканы алып жатат, акчасы жоктор химикаты жей берет. Алар дагы азыр бизден биз жасап аткан ошо бардык малина, эжамалина бардыгын булар келет дагы сок кылат, соктан кийин булар неме кылат, кургатат, кургагандан кийин жанагы мына гелге окшогон концентрат бар. Ошо концентратты момундай идиштерге куюп туруп алып кетсе. Баргандан кийин кайра ошол гелди чыгарып туруп, сууга кошуп туруп, андан кийин өзүнүн элине как сок катары сата берет, концентрированный сок. Бул жактан сөзсүз түрдө элени алып кетпейт, мөмө. Жөн эле келип концентратын алып кете турган. Сиздин мөмөгүздүн кепетеси не имеет значения. Самое главное содержаниеси жакшы болсо болду да сок. Сыгылып жымытып таштап, бул жакка бар жок таштайт, только концентраттын өзүн алып кетет. Жылдан жылга мына ошо Кыргызстандын мөмө жемиштери уже дүйнө жүзүндө уже багындырып, элдин бардыгына жагып, вкусовой качество боюнча номер 1 болуп атат. Балыбыздагы, малинабыздагы, ежемалина, крыжовник, карагаттары бар жок биринчи местаны алып атат. Мына ошол үчүн нарын областын колдон келишинче ушул огородду королоп туруп, ошо карагат отургузсаңыз керек. Объем канча көп болсо ошончо жакшы. Ана малды дагы өзгөртүш керек. Малды эми огандар жылдан жылга мына неменен топоздун эти өтө кымбат баалуу продукт болуп атат дагы. Азыр топоз обязательно эмеде тоодо багылбаш керек. Топозду мына кочкордо деле бага берсе болот деп. Адам келгенде көбөйтүш керек. Топозду көбөйтүп туруп. Анда качествосы өтөт. Качествосы өлбөш үчүн онун багы эмесин мындай селекциясын карап туруш керек да. Келген баягындай кичикей немелер, букалар койбош керек. Букаларга коюп, сапатын көтөрүш керек. Ошондо эң жакшы болот. Салкын жакшы. Салкын жакшы, бирок кышындасы бул жакка түшөт. Бизде 9 миллион 200 миң гектар жайлообуз болсо, ошону болгону ошол кыргыздар 1 миллиондон эле иштетет экенбиз. Жакынкы гана жайлоолорду тыткылап эле алыстарга чыкпайт экенбиз. Алыстагы дагы жайлоолорубузду канча жылдан бери вообще мал бар элек жерлер бар экен. Ошол жакка шарт түзүп, мына ошол жактарга көп миллиондоп, 2 миллиондоп, 10 миллиондоп топоз багыштын шарттын кылышыбыз керек. Ал жерде канча жылга жете турган Өкмөткө сунуштар. Өкмөткө сунуштар эл жасаш керек. Эл жасабаса өкмөт жалгыз эмнени жасайбы? Өкмөткө биз сунуш берип, өкмөт ошону каражатын ажыратып берип, ушундай иштерди аткарыш керек да. Эми азыр көбүнчө эле мына ушул жерде бадалдуулар, силерге айта турганыбыз ошо. Бадалдууларга басым жасаңыздар. Эме да атат го айты, бул чычырканак алтайский жакшы үспөй болот деп. Чычырканактан кийин деле баягы чычырканактын дагы алтайскийдин дагы бир 10 түрү бар да. Именно мына зимага, каттуу зимага кышка туруштук берет турган сортторун алып келиш керек. Мына ошолор өсүп турса мен жакшы болот. Мына көчөт заказ бергенде өзүңөрдүн немеңерди айтышыңар керек да, шартыңарды. Bizde plus 30 болот, 35 болот, минус 30 болот. Ошого туура келе турган көчөт бергиле деп, көчөт заказ бергенде ошону айтсаңыздар, тигилер ошого жарашасын. Кайсы жылы байлайт ал? Биринчи жылы же экинчи? Биринчи жылы күзүндө байлашы мүмкүн, бирок эгерде көчөт 2 жылдык болсо, 1 жылдык болсо байлабайт. Бир жылдык көчөттүн былтыр тиккенбиз да. Кыштан чыкты да, быйыл байлайт. Buyur bayla berdi. Sizin numarınız fazla koddu ha ki? Ben numaram 0550 20 WhatsApp'tan Türkiye Galatasaray cennet soralım makul mu? 550 0550 20 Buna hazır sabah otodan hazır telefondan Soğukta preкращательный job verebilirsin. Эгерде Galatasaray жөнөтүп койсо, голос менен. Мисалы мен Азамат Кочкордон боломун.
мынандай деп туруп сүрөткөрүп салып мына алма мынтип болуп атат же мындай Çarpıcı ekranları. ошого биз жооп беребиз да. Satıyorsunuz. Жана көчөт кайда Göçet калат жаш? satın. Көчөт Göçet asgar bildiğiniz. Аскардын номери Аскар номерин берчи. Аскар номери мен берем. Жетөбүздөгү Жетөбүздөгү. Азаматтар менен бар. Иә, Азаматтар менен. жок, ол отдельный. Asgar değil mi o işte? Аскар Сулайманов. жаңа көлүнө план деген Аскар Сулайманов. Телефон ачып жазып. Realizatör pro ya. Аскар Сулайманов бул Картошка. поставщик. Алып келип берет. Номерин ачып жазып. Мына картошка ташып жүргөн Аскар деген киши О, Hangisi mi? ушул заказ берип жүрүшпөйбү картошканы, ошол алып келип жүрүшпөйбү. Сырттан Европадан. 0550 Ал 5 минут сааттар. 0550 66 02 21 66 02 0550 66 02 21 Amerika'da. Amerika. Ay tepektir. Bir kanalda çalışıyor. Hemen de gel tutmadı. мына прямой эфирде кетип атат да. Түз эфирде. Түз эфирдесиңер силер туугандар. Кол булгалап койсуңар. Давай. Замир, давай. Замир, давай. Номер бana. 4550 Айт. 66 02 21. Аскар Сулайманов деген эң сапаттуу, Кыргызстан боюнча эң сапаттуу көчөттөрдү ушул киши алып келет. Эме кылпайсызбы айке жана сырканат машы тиякта кымбат болупу ошону заготовка кылса мисалы. Диван кылып жеткизсек болот экен. Азыр ассоциация Малина, Ежа Малина деген ассоциация түзүлбөдү бар. Тилектен бар. 1 килограмм малина болсо дагы заготовка кылып жок кылышат. Все уже алар биздин алма, өрүк, шапталыны мына өзүбүз рекомендовать эткен сортторду биз сатып берип атабыз. Мына галавал алманы сатып берип атабыз, жинжер гол, редчи бардыгын биз сатып берип атабыз да. Алар дагы сиздерден алып сатып өздөрүнө катырдылар. Анан кабатыр болмогула. Самый главный не сапаттуу болуш керек да. Сапаттуу жакшына кылып берсеңиздер эле болду. Маселе болду сатыш. Мисалы айылда ошондо заготовка кылгандар бар да, кышында жана жаппай сырканаттычы. Анан ошо баклашкага буй эле көрүнгөн жерде жүрүшөт да. Анан ошон үчүн сурап атам да, биз ошолорда заготовка кылып алсам, мисалы 300, 400, 500 теңгеге чейин заготовка кылгандар бар да. Ооба. Анан кыйналбай эле үйдөн эле сатып ийсе жакшы болот да негизи. Өзү мына немени жасаганда барында домашний вареньяны жасап эметкенде дагы, мисалы үчүн Кадамжай районунда элдер сүйлөшүп алгандагы жаңы баклажкага куюшат. Жаңы баклажкага куюп, анан Кадамжайлыктардын бардыгы эмне ксерокопиядан чыгарылган, ар биринде неме бар, этикетка. Кадамжайдан чыкты, мындай деп чаптап коюшат дагы, элдин бардыгы билет. Мына силер дагы эмнени жасаганда өзүңөргө мисалы үчүн малина, малина бар жону 5-литровый баклажка кылып, мына ошол Нарын области деп эле чаптаган общийне. Нарын областынын эмблемасын таап, баягы жерде неме алып, эми ушул жерде мындай ошого жооп бере турган ветеринардык службалардын телефондорун жазып, сонун кылып туруп, анан баягы товар кылышыңар керек да, бирдиктүү товар. Мына Кадамжайлыктардын вареньясы бардыгы окшош, эркеткеси дагы окшош кете берет да. Карабли Кадамжай деп тур болду. Онун Кадамжайда асан жасады, үсөн жасады, бакман жасады, зурабы, же кимди не имеет значения. Этикетка и идиш. Окшош болду. Кадамжайдын товары болуп кете берет да. 1000 рубль сатылып берет. Сава пальчиктерин чатак кылып турат. Сама пальчиктеринде мисалы үчүн баягы жөнөтүп атканда тетигине жүктөп аткан балдар, товарды алып аткан балдар, олар өздөрү дегустировать этип алат да. Товарды мисалы үчүн уже крышкасын жаппай турасын. Келет, бир кашык алып жеп көрөт.
немесі нашар бола тұрған болса, качествосы қайда беріп бар. Оңдап кетеді. Анан баяғыны товарды белгілі адам заготовка болғанына біледі. Осын жаппай тұрады, әрбірін дегустировать етіп, болды. Жаққанын бұрап бияққа тастай береді, жақпағанын бияққа шығара береді. Жаққанына ғана ақша төленеді, бияққа өтпегеніне ақша төлемейді. Оның өзінің жоғын тексеріп отырған эксперттері. Біраған артақында товар таяққа шығарсақ, магазиндерге шығарсағандар үшін самопашты насос көптірді. Марканы еме кім біледі? Баяғы жаман бола тұрған болса, сатып отқан магазинчі дағы білетті. Сатып алған адамдар 200-300 литр сатып алғанда, именно ошолорго өздері ақтырын немерде еткен маркировка қоқылады. Маркировка қоқылады, басып көрді. Қызыл талаптан Асан әкені кетеді. Жазып, номер қоқылады, ошоны мен сұра алып. Алып барған кешек. Оның жолдар бар да толтырады. Самопал начар бола тұрған болса, мына ушул алып атқандар уже билиніп, жаққа базарға шықпайды. Чичиркалап естественно болып тапайды ма? Шunu özü polnu başına çekip çiçirkalaksın. Ana bunu естественно, ana bu öğretim искусственный çiçirkalaklara естественно çiçirkalaktın ayırması söz boş gerek. O var ekenin ayrılması. Ana tiginin качествосы, вкусу, витаминный составы деле именно boş gerek. Жетпейді. Естественныйға жетпейді. Анан бұны бағында чисто чичирканақты көп адам жей албайды. Өзүнчө бир кандай специфический дамы бар да. Анан кийин көп жей албайсың. Бир аз жегениңде эле уже жүрөгүңө тиет да, токтоп коесуң. Вареньясында да ошондой көп жей албайсың да. Жесең 3-4 кашык салган чайга кошуп ичсең мүмкүн. Берки эмени болсо, берки гибридти болсо. Гибридтин мен өзүм жеп көрдүм, апельсинге эле окшош экен. Апельсинге эле окшош экен. Анан ошо рынокто өкүлүн баасы бирдей эмес да. Рынокто наоборот ошол тетиги гибридтин баасы кымбатыраак кетет. Себеби ал жештүү да. Адамдын жүрөгүндө тийбейт. Kança olsa жей бересің, жегің келе беріп, bazı yerde где-то 1 kilogramdan aşağı koydum, benim жүрегім айланбады да. Естественно, бірақ енді жыл ойлайды жау. Көрсеңіз, мына жеп атамыз оны. Тең ойласа тең ойлайды. Чоң турбайбы? Өтө чоң. Ондай болса. керек болду экен, Чоң болушундай. Канча жесең дагы вообще койбойсуң да, жей бересиң. Кантип керек мына ошол. Баягы өзүнүн бир эмеси бар экен, банда лопаткага окшогон бир эмеси. Мындай сыдыра турган. Ковш бар экен, ошо менен сыдырганда эле ковш болуп калат экен. Bir momut geldi. Жалбырак кошулат анан жалбырагын өзү мындай шамал мындай монтип төгө турган жери бар экен, лента менен шамал менен үйлөгөндө Будай сапрандай. немеси чип этет экен. Жанагы жалбырактар учуп кетет экен, анан өзү калат экен. Буга эң чоң клиент бул баягы неме Шоро компаниясы экен. Ошол чичирканактын эмеси менен, ашы менен булар бозо жасап атат экен. Ошол бозону Кытайларга эмнегедир жагыштырды. Кытайлар укмуш ичип атат экен да ошону. Бозону. Япондар алып көбүнчө мына ошо Шоро компаниясынын эмеси жакшы болуп атат. Туугандар, Эми бир суроом бар. азыр мына продукты. суроолорго жооп берип кетели, анан кийин. Софка жотуп калам, кардан кишин. 5 продукты жоголот экен бул. Ушул жылдардан баштапчы. Дүйнө жүзүндө.
Ошонун ичинде бал бар экен. Анан ушуга силер кандай карайсыңар деп сурайын деп эле. Мен эми буга аябай жакшы карайм. Мына немеге Нарын облусунун бардыгында бирден теше жасап бериш керек. Узун сап теше деп коет. Биз жакта теше баягы кетменге окшош болот. Бирок баягындай чапка деп сурабыздар. Бирок ал оор темирден жасалат теше. Анан аябай курч болот. Теше менен мисалы үчүн ээр жабат да. Ошондой. Герки дейбиз. Герки, ошо герки. Узун саптуу герки жасаш керек дагы. Анан кийин момундай асынып жүрө турган эме жасап, рюкзак бериш керек. 5 килограммдан. Асынып жүрө турган, анан кийин жанагынын өзүнүн эмеси бар мындай. Дозатор бар. Бир бассаң өзү бир белгилүү өлчөмдө 4-5 урук чыгат да. Ошону асынып алып тоого чыгып, тетиги теше менен урасын жерди казып туруп, жанагыны турба менен эле тик туруп эле. Бир басып койсоң ошол жерге 5 урук түшөт. Анан татып койсоң, бул фацилия деген чөптүкү. Фацилия чөптүкү 1 гектардан 400 килограмм бал берет. Мына ушул Нарын облусундагы бардык жерлердин бардыгын ушул керке менен уруп, жанагыны отургузуп чыга турган болсо, мына мисалы үчүн кетип атабыз, 500 миң, 10 миң, 100 миң адам ондай эле кетип атабыз да, уруп кетип атабыз, эгип атабыз, уруп кетип атабыз, эгип атабыз. Ушундай кылып туруп, ошо талаларды бир 10 жылда фацилияга толтуруп ала турган болсо, фацилияны оруп малга деле берсең боло берет экен. Гүлдөп күчүп түткөндө мал жайып салсаң боло берет экен. Эң жакшы жери бул эмне? Бал берет экен. Мына ушуну жайылтыш керек да. Будан тышкары дагы толтура чөптөр бар. Дойник, монник. Акциямен септим. Дойниги бар. Чыгат. Каяктан аласыз? Фацилияны улан темир. Улан деген бар. Улан темир 103 0703. Уландыкы? 46 79 30. Жазыңар да 0703 46 79 30. Жазсыңыздар? Азыр акча берсеңер менде бар. Bizde su. Бери. Mesela Karagat'taki ыңгайлуу болуп атпайбы, бияктачы. Ооба. Өрүк алма көчөттүн араларына тигип койсок болобу? Өрүк алманын көчөттөрүнүн ортосуна тиксе болот, эгерде высокорослый болуп, эки өрүктүн ортосу 8 метр болсо, же 6 метр болсо боло берет. Алманын канчасы депти? 4-кө 8? 4. Болот да бир 2 жөөк эгип койсо болот. Болот. Көчөт алма Тигер, болот. Жана мен айтканда бул тиксең, эч качан жөн эле баягындай мындай 10 сантиметр басып отургузбагыла, жөн эле расход. Дайнысы алма өрүктүн тигилишин эмелерди айтып атпайсызбы? Биягача, Эми мына силер эски высокорослый болсо, силер эң эле аз дегенде 4-кө 4, а так 5-ке 5 отургузсаңар керек алма. Сенин арзан. Мына жайды өсөт да. Эки ортолугу 5-ке 5. Бул жагда 5, бул жагда 5 кылып туруп. Ломкасын айтат. Ломкасы 1-ге 1. 1. Тереңдиги да 1. Анан биогумуска 1 к 1 биогумус аралаштырасың. 1 куб. Немеге жокто эле 100 килограмм биогумус аралаштырасың. Ошо дагы сыралда булар экен. Жана базарга алып келип, камён плотту өргөндөн кийин алып атпайсызбы? Баягы чыгарбадыңызбы ошо? Анан ошол 1 жыл көбү да түшүнбөй эле базардан барып алып алат. Бүчүрүп чыгып атат, 1 жыл ошол степлясында турган тиги мыңдуулук менен өсөт да кийинки жыл бөлөп коет. Негизи колдон келсе питомниктен насып келген ол. Питомниктен барлыгы эң жакынкы питомник мына силерде мына балыкчыда каерде бар экен. Тоң жактар. Тоңдон барып эле казганда дагы жанагыны топурак менен алган аракет кылды. Топурак менен алып бир пакетке салып, ошо менен алып келип отургузуп алган, мощный өсүп берет. Баккенден келген, тетиги Кадамжайдан келген, анан тетиги Оштон келген, Жалалабадтан келген көчөттөр нарынга эч качан өспөйт. Силердин да Бара деле болбогула, аны кармабай ал көчөттөр бардыгы 2 ай жолдо жүргөн болот. 2 ай жолдо жүрүп, куурап, ушу эч нерсе жарабай калгандан алып келип отургузасың.
Nazır bana soru verdi. Abdullah aka ekkenime 20 gün oldu. Kaçan gökteydi? Daha Camızı'dan keyin gökteydi de koydum ben. Sizler gitmişler. Gökteydi de. Yoksa Turçadan gelen göçötler var. Bizki холодильникте turadi. Холодильникте turadi. Bizden köçötlerimiz plus 1, plus 2 de saktalan. Al tutay verdi. Jerge bergenden keyin bir günden keyin oylandı. Jerge beresin bir günden keyin. Allah hayattan oldu. Valla Bişkek'te Frunze 143. 143. O Frunze 143'den hava Palovka'da. Yeni dişlerin olmadı. Ne zaman stoplanmadı da. Polka kaç. Arabalar polka zakastı. Diğer mümkün da kaldı. Alas. Aşağısı. Alas Ege'si. Bunu da kamaydı. Yeter artık. Otur musun? Aslında ben özüm bir kere taraf. Buna tuğanlar rahmat. Anan bu yerde Narın'da taksi var mı? Ha? Tontura. Var. O şey yerden bir kimde maçta var hazır. O şeyden bir maçta eden bir çıkıyor. Zaynat Kölpeli. Bir kişi, bir maçtan altı değil. Bir de maçta hemen git kulağısın. Çalmıyor böyle. Narın taksilerde çaldı. Narın taksileri olsa süleşip olur. Ben de bir tur aldım. Bir alma, bir bile tuttu. Kalan bayrağı var. Bir iğnine bir tut. Düzde tuttandan keyin bayrağı var. Ne geldi? Kalanları bayla oldu. Kalgan bayrağı var. Alma Tonka bir bile tüyüm oldu. oşanda oldu. Bilmemez mi? Diçkemez mi? Çıkartma da iyi. Жана эме экен Абдулла аке ошо дичка болсо айылбай жакшы элек экен. Себеп дегенде бир жолу чыккан. Жоқ, дишка пайда. Дишканы тонка. Эмер Бизде аябай Sizin almanızın sortunuz Zimni alma. Simenenka. Ya. Simenenka. Kodun deneşesi. Cekir endüstri. Oldan ben de kılı. Yok, целый день. Alman sortu görüşürüz. Siz bana sırıklı ben kalap oynar. Ama biliyor musun? Tekili kişi. Oldu sağ ol. Kaçada sorap görürüz şu. 4 bilet kaldı, 4 bilet kaldı. Kaç sorun geldi? Hakimçilik. Var mısın? Tamam. Şöyle sonra geldik psikolojik olarak. Dedim ben şurayı nasıl Oldu. Ama bir dua verin ya sizden. Kaç yılından beri Ama bundan ötürü koşulardan ki terbiye teşkil yaptılar da sürece. Maykanlar var yaşına koyuyorsun. Amin. Koçkorba mırtı geri otur, koçkorba bakın seraturan. Amin. Olsun. Oldu. Var mı kadro? rakam